Украина мен Россиянын ортосунда болуп жаткан урушка чекит коюлабы? Бул күндү канча деген мигранттарыбыз күтүп жүрүшкөн. Путин Трамп менен сүйлөшүүгө даяр экендигин айтты. Бишкекте үрөй учурган жол кысыгы катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтеп катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте бир нече унаанын катышуусунда үрөй учурган авария болду. Бишкек шаарындагы түштүк магистралда ири жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн маалыматына караганда кырсыкка бир нече унаанын катышуусу себеп болгон. Учурда кырсыктын чоо жайы такталууда. Путиндин Трамп менен сүйлөшүүгө даяр экени маалымдалды. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 24-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Путин даяр, биз белги берилишин күтүп жатабыз. Баары даяр. Бул жерде кофенин чамасына карап бир нерсе айтыш кыйын. Эгер кандайдыр бир маалымат болсо бөлүшөбүз, деди Песков. Ал периште эмес. Трамп Зеленскийди катуу сынга алды. АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалына берген маегинде Украинанын президенти Владимир Зеленскийди катуу сынга алып, аны Орусия менен тил табышуунун ордуна кеңири масштабтагы согуштун башталышына жол берген деп айыптады. Билесизби, ал периште эмес, ал бул согуштун болушуна эч качан жол бербеши керек эле, деди Трамп. Америкалык лидердин айтымында сүйлөшүү жолу менен кол салуунун алдын алса болмок. Мен оңой эле келишим түзө алмакмын. Ал эми Зеленский мен согушам деп чечти, деп кошумчалады ал. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Колунда бычак кармап бара жаткан автобус айдоочусу. Колунда бычак кармап бара жаткан автобустун айдоочусунун видеосу эл арасында чоң талкуу жаратты. Окуянын качан жана кайсыл жерде болгону азырынча белгисиз. Алдын ала маалыматтарга караганда видео тасма Казакстанда тартылган. Көпчүлүк бул айдоочуну тез арада таап, мыйзам чегинде жоопко тартууну талап кылууда. Айрымдар мындай аракет жүргүнчүлөр үчүн кооптуу экенин белгилеп, эгер айдоочу агрессивдүү абалда болсо, кырсыктарга алып келиши ыктымал деген тынчсыздануусун билдиришкен.